Рахима Махмудова 42 жылдан бери китепканада эмгектенет. Учурда фондунда 100 000 китеби бар абонемент бөлүмүн тейлейт. Окурмандар кээде авторду атап конкреттүү китеп сураса, көбүнчө теманы айтып, ылайыктуу китеп сурап кайрылгандар көп. Рахима айым электрондук каталог ишке киргенге чейин иштеп баштагандыктан ар бир китепти дээрлик жатка билет. Окурмандарга ылайыктуусун бир нече варианттар менен сунуштайт. Ачык фондубуз, жабык фондубуз бар. Бул жерде ачык фонддо окурмандар өздөрү каалаган китептерди тандап алышат. Алфавиттик түрүндө бардыгы орус тилинде, кыргыз тилинде, чет элдик адабияттар, өзбек тилинде, илим тармактары боюнча бардык китептер ушул ачык фондго коюлган. Андан сырткары жабык фондубузда дагы китептерибиз бар. Ал жакта строгий фонд китептер коюлган. Мисалы үчүн алфавит боюнча коюла турган болсо, А тамгасынан алсак, Чыңгыз Айтматов болсо, А13 болуп кетсе, А14, А15, А17 болуп кетет. Авторский таблицабыз бар. Ошонун негизинде коюлат бул. 27 май китепканачылар күнүнө карата Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасында ачык эшик уюштурулуп, окурмандарга архивде сакталган баалуу китептерге да эшик ачылды. Өзүм иностранный факультетте окуймун. Ошондуктан бул жака келип, англис тилинде китептерди окуп турам. Анан англис тилинде разговорный клубтар болуп турат. Ошол жака келип турам. Жана бул жакта мүмкүнчүлүктөрү, ошол китептер бар, өзүң колдонгон ноутбук, планшеттер бар. Андан сырткары бекер Wi-Fi бар. Заманбап китепкана жалаң эле китептер менен чектелбейт. Кагаз китеп окууга убактысы жетишпегендер үчүн QR-код аркылуу электрондук китептерди көчүрүп алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Жана ошондой эле жогорку ылдамдыктагы Wi-Fi'лар орнотулуп, ноутбуктарды акысыз колдонууга шарттар каралган. Улуттук китепкана деген бар Бишкекте, андан кийин балдар жана жаштар китепканасы деген бар. Ошондон кийин эле чоңдугу боюнча, фонд боюнча, окурмандарды тейлөө боюнча биздин китепкана турат. Бир учурларда 1902 жылы Караколдо элдик китепкана ачылган. Уже 27 майда ачылган экен. Ошол 27 майды китепкана күнү деп ошого ылайык атайын өкмөттүн токтому чыккан. Ал эми бүгүн биз ошол китепкана күнүнө карата ачык эшикти жарыяладык. Окуудан сырткары мында балдарды өнүктүрүү, тил үйрөнүүгө багытталган курстар уюштурулуп турат. Жакында жиптен буюмду токуу боюнча акысыз курс башталаары айтылды.